Бизде керек болсо жолукту салынып кайра жолукту чечип салып атпайбы? Бекем болгондор да бар. Эми мен бу да болсо чоң бир үлгү деп коем ушу карындашыбыздын чечкеничи. Баары эле прикол кылып мага ушуну айтып атышат да, 3-4 жолу айтып атышат да. Анан мен ушул нерсе, бу да анын сыноосу болчу. Ошол убактылуу кийген эмеси сыноо болчу анын үчүн. Бул сыноо болчу. Кайсы нерсени тандайр экен депчи. Эми субханалла ал тандады өзүнүн жолун. Ошон биз аны осуждать эткенге биздин акыбыз жок. Мисалы бирөө келип жолугун чечип алса, ал сен да жолуңду чечип сал деген нерсе эмес. Бирөө сакалыңды кырса, сен да кырып сал деген нерсе эмес. Анын башы өзү, сенин башың өзүңдө да. Ар бир адам көрү бөлөк да. Баары отдельный чөп. Чытабызбы? Отдельный. Ар бир адам жата турган жери өз-өзүнчө. Эч качан оптом жатпайт да. Ар бирөө өз үчүн жооп берет. Ооба, өзүнчө жатат. Өзү үчүн жооп берет. Ошол себептен биз даже исламда ошентип кеткен адамдарды осуждать эткенге акыбыз жок. Динде зордо жок. Биз аны эгерде жалпылай түрдө жанагындай бир бузукучулук болуп аткан бар да. Ошондойдо биз жалпы эл чыгышып, бул туура эмес деп чыгышыбыз керек. Бирок мисалы жана карындашыбыз ал өзү чечти. Кыяматын өзү тандады деген сөз. Мен ушуну чечип салсам тозокко түшөт, астагфиралла деп кыйкырган акым жок. Балким кайдан билесиң? Эртең кайра кийип алсачы. Ол кыйкырып аткан элдин баары эмне болот? Биз азыр ушундай нерсеге көнүп алдык да, бирөөнүкүн эле аңдып турабыз да. Нет, өзүңдүкү канча толтура кемчилигиң бар да, биз бирөөнүкүн карап турабыз. Маселе жолукта эмес болушу мүмкүнбү? Конечно. Маселе жолукта эмес. Ал бул жерде. Пайгамбар аттаква хахуна дейт. Таквачылык бул жерде дейт. Кудайдан коркуу бул жерде. Кудайды сүйүү бул жерде. Намаз бул жерде. Орозо бул жерде. Адамдын ушул жери падыша, бул эмес. Бул ар нерсени ойлой берет. Бирок чечим момунда да. Сезимиңде да. Сен канчалык деңгээлде сезесиң? Что ты не один дегендейчи. Теречетин маған карап көрсөң, Алланы таап атпайсыңбы? Алла айтат го жанагындай, аспан менен жердин айланышында акылдуулар үчүн үлгү бар дейт. Жолукту мода катары көргөндөр дагы бар да. Ошол эле учурда ачык жүрүп, бирок исламдын бүт шарттарына жооп бергендей, диндин шарттарына жооп берип жашап жүргөндөр деле бар да. Ооба. Ошону айтпайбызбы? Ар бир адам өз деңгээлине жараша Алланын алдына барат. Кандай нерсе? Биз эч качан биз болгон нерсеси жабын кыла, бул сооп, бул күнөө деп айта алабыз.